Ассаламу алейкум. Арбаңыздар амансыздарбы? Сиздер менен бүгүн Акылбек Жапаровдун айткан сөзү боюнча элдерден суроо жооп алмакчыбыз. Акылбек Жапаров эмне деген? 30 жылда жетпеген өнүгүүгө акыркы 2 жылда жеттик дейт. Ошону менен катар эле бала бакчадагы балдардын жеп жаткан тамагын мындан кийин ата-энелердин чөнтөгүнөн чыгат деп айтып жатат. Акыл калчап ойлоно келсек, чын-чынында эгер ушундай чындап Акылбек Жапаров айткандай өнүккөн болсок, анда ошол бала бакчадагы балдардын тамагын жоюбой, жебей, наоборот үстүнө дагы бир тамак кошуп берет беле деген ойлор келип туулат. Акылбек Жапаровдун оозунан чыккан өнүгүүнү карапайым элдин көз карашы менен карап көрөлү деп чечтик. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Бала бакчадагы балдардын жеген тамагын мындан кийин биз каржылабайбыз, ата-энелер өз чөнтөгүнөн чыгарсын деп атат Акылбек Жапаров. Бул боюнча оюңуз кандай? Эми мамлекет болгондон кийин каржаш керек го. Ушулга чейин каржылап келгенден анан кийин туура эмес ойлойм, караш керек мамлекетте. Ата-энелер кыйналып калат. Ата-энелер кыйналып калат. Анткени бала бакчага жанагындай орто үй бүлөлөрү малдар берет да. Аларга каражат жетишпейт. Анан каралаш керек го. Мамлекет болгондон кийин өнүккөндө бүт жактан эмес керек. Мисалы 7 саат деген илгери сойзогондон бери бар болчу турабы. Бүт кандай ата-эне болобу, мамлекет эми бала бакча берип койгондон кийин ата-эне келген кезде жумуштун кылчу, 5ке чейин иштешчү. Анан кийин балдар алып кетчү. Өнүктүкпү, өнүккөн жокпузбу? Өнүккөн жокпуз го. Балдардын тамак ашы боюнчачы. Балдардын тамак ашы боюнча мурдатан бери ата-энелер төлөп жүрөт го. Үй бүлөдө ар кандай болот. Эми көбүнчө жетпей же эме болгондон ошо иште жардам бергенге жардам берсе жакшы деп ойлойм. Өнүгүү эс ушундай темп менен жок деп каршы эме болсо анда бул өнүкпөй калат го. Кичине жардам бергенден кыргызстан ошондон бирине эме болсо өнүгөт. Акылбек Жапаров азыркы эле Садыр Жапаровго таянып алып эле айтпаса ал сөздү билбейм. Ал убакта иштеп турган убакта эч деле өзгөрүүлөр болгон жок да. Эми экинчи суроо болсо, бала бакчадагы балдардын жеген тамактарын мындан кийин биз каржылабайбыз, ата-энелер өз чөнтөгүнөн чыгарсын дейт. Ушул боюнча оюңуз кандай? Бул деле туура эмес да. Жанакы общий жанакы эмедеги балдарга тамак бериш керек да, сөзсүз түрдө. ГОС болуш керек да, ГОС. Бала ГОС учреждениялар болуп атпайбы азыр. Ал балдардын тамагын сөзсүз түрдө бериш керек. Эми ата-энелер деле берет дечи, бирок билбейм. Ал туура эмес негизи. Анан үчүнчү суроо бул Акылбек Жапаров деген садикте 2 этап кылабыл дейт да, мектептигиндей. Эртең менен түшкө чейин, түштөн кийин экинчи смен кылабыз деп атат. Ой, ошо кантип болсун, болбойт андай. Эч убакта болбойт да. Эми кичинекей балдарды түшкө чейин кармаган, түштөн кийин иштеген ата-энелер да бар да азыр. Жаш ата-энелер көпчүлүгү садикке берип коюп иштешет да азыр. Ал болбойт эч убакта андай. 30 жылдагыдай өнүгүү 2 жылда болуп кетпейт деп ойлойм. Бала бакчадагы балдардын тамак ашын биз каржылабайбыз, ата-энелер өз чөнтөгүнөн чыгарсын деп атат. Буга каршымын. Өкмөт дагы каржылаш керек деп ойлойм. Потому что бардык эле ата-энелердин колунда боло бербейт, бардыгынын жумушунда жакшы акча таба бербейт. Ошон үчүн ошондой бала бакчага берип аткандан кийин, өкмөттүк нерсе болгондон кийин аларда жардам берип, ошо жок дегенде ошо тамак жагынан каржылаш керек деп ойлойм. Бул система деле садикке туура эмес окшойт деп ойлоп атам. Анткени канча жылдан бери уже бир эле система менен келет да, садиктечи. Ата-энелер жумушта болгондо балдарын караганга ошол бир место болуш керек, орун болуш керек. Ошон үчүн 2 этапный системага каршымын. Бул Акылбек Жапаров күндөн күнгө кыскандан кысып эле баратууда. Эптеп эле ишендирип калпын айтып, элдин көөнүн өзүнө каратууда. 30 жылда жетпеген өнүгүүгө акыркы 2 жылда жеттик дейсиң. Ар бир айткан сөздөрүңдү угуп жатып, кирээрге тешик таппай жеттик дейсиң. Но от одной философии мы отказываемся, что в детском саду балдарды биз багышыбыз керек. Түштө тамак беребиз, түштөн кийин уктатабыз, анан кечинде атасы алып кетет. Түшкө чейин бир балдар окуп школго даярданат, түштөн кийин экинчи смена келип даярданат. Садиктеги балдардан тамак аяп, жатасың да өнүктүк деп жар саласың. Качан билип сезип жана түшүнөсүң карапайым ата-эненин сарсанаасын. Ошол
Bir баланы садикке киргизем деп жүргөндөр бар. Тытынып бир сом таппай, садиктин акчасын төлөймүн деп жүргөндөр бар. Жумуш деп күн-түн таптай. Эгер чындап өнүккөн болгонуңда тийбейт элең балдардын тамагына. Акылбек деп атыңды атап жазып кошпойт эле акындар жамагына. Эгерде ким кедеймин десе, аны дагы ошо сүрөткө тартып алабыз да. Жөнөт дейсиң, сүрөткө тартып алып, Кыргызстанда 10 кедей жашачудай, оңой эле ооз көптүрүп айтасыңар, ошол сүрөттөрдүн бирөөнү ачып карачудай. Өзүң айткан кедейлер болбогондо майлуу сүттү кызматка келер белең. Тартам дейсиң, кедейлердин бардыгын тарта албайсың, себеп бизде кедей кенен. Эмне, жалган беле кедейлердин көптүгү, ишенбесең чыгып кара, элди арала. Көзүң эгер көргөн болсо көрөт турсуң, көпчүлүк түртүп жүрөт, көрө окат деп араба. Мына урматтуу көрөрмандар, карапайым элдин оюн жана көз карашын сиздер менен чогуу чагылдыранга аракет кылдык. Баары мен ойлогондой эле ойлойт экен. Бала бакчадагы балдардын тамагын кээ бирөөсү ушка чейин берип келген, кээ бирөөсү биз бере албайбыз деген тыянакка келдик. Сиздер дагы ушул берүүнү көрүп жатып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып, жана бизге катталып кетиңиздер. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.